أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бул Кочкор районунун Кара Тоо айылы. Ушул айылда колу буту скотчтолуп, асынган абалда табылган маркум Эсен Өмүрбек уулу төрөлгөн. Ал ушул айылда 9-класска чейин окуп, андан ары максат кыялдары менен Бишкекти көздөй жөнөгөн. Шайыр кишиге жамандыгы жок, кол ачык деп сүрөттөлгөн Эсен Өмүрбек уулу 19 жашка чыгарына бир ай жетип жетпей жүрөктүн үшүн алган өлүмгө туш болду. Эне сүт оозуна кетерек, же бир мындай эч буртер эчтекеси жок бала болчу. Же тентеги болсо, балдар мындай балдар менен урушуп, тамаки тартып, арак ичип бирдеме кылып койсо, анда айтат элек, ичип жүрчү эле, антип жүрчү эле балам. Тентеги эле эмне кылалы дейт элек да. Анда деле ошого деле барбайт элек, бирок ошо айлар жок ошентип айтып атам мен. Анан эми эмне кылабыз, билбейм, жер катып ушундай ыйлап отурабыз баарыбыз ыстап. Каңырыгы түтөп, кан жутуп, уулунан айрылган ата-эненин күйүтү айтпасак деле баарыңарга белгилүү. Маркум баланын ата-энеси уулунун асынып турган сүрөтүн интернеттен кокустан көрүп калышкан. Көргөн көзүнө ишенбегенге аракет кылган Ината акыры өлүкканага барып уулун таанышкан. Ошол күнү 21 күнү эртең менен, дагы күндө эртең менен мамасы экөөбүз турабыз, эрте турабыз. Баягы сарсана, уйку жок. Күндө эртең менен тамак жасап алып, тамакты как бетонго куюп эле чыгалы деп атсак, жанагы интернеттен баланын өлүгүн группалаштары жөнөтүп калды жана баламдын телефонуна. Карай калсак эле кийими ошол. Бетон колдон түштү да моргко жөнөттүк, моргто дегенден. Моргтон барып таанып, анан ошо менен отуруп калбадыкпы. Зар какшап, уулун жоготуп, күйүттөн ыйлай берип жашы калбай калган эненин жүрөгүн бир канча суроолор эзип жатканын айтат. Эмнеге тажрыйбалуу кызматкерлер нес абалдагы баланын ата-энесин өткөрүп беришкен эмес дейт ал. Жаш балага өчөшкөн деле кишилер жок болмок. Муну деген мисалы жана шектүү болуп атат да, мисалы жанагы милициялар кармашканда баланы эмнеге ата-энесине тапшырып бербейт, же звонить этпейт, же бизге айтпайт, экөөнөн билип атпайбызбы, эртеси күнүчү издегенде биз Ленскийге барып издегенде билип атабыз да. Бул мисалы үчүн өзөлчү бала эмес болчу да, биз ишенбейбиз да анысыначы. Ошо менен могу жерде балам эжеме касса жетекчиси болчу. Ошо анан мисалы үчүн муну негизи милициялар суицид дегенде кылып атат да, суицид эмес, мисалы үчүн биз ишенбейбиз да. Эсен Өмүрбек уулу изделип жаткан убакта милиция кызматкерлери аларды төлгөөчүгө барып көргүлө дешкен дейт. Мына Горгайны сотрудниги Умаровго бардык. Мына балабызга 15 күн болду. Эмне кылабыз эми? Эмне кылабыз? Каяктан табабыз? Эмне кылабыз десек, ал айтты. Эме Ленскийге баргыла, мен группалашым Талай деген бар. Мен группалашым бар, ошо тергөөчү. Эртең ошого барып көргүлө деди. Эртеси күнү бардык, ошо Талай дегенге барып, 18 кабинеткен, ага барсак деген. Эртең деген 6 дем алыш күн иштебейбиз, эме базалар иштебейт. 1-күнү келиңиз деп койду да. 1-күнү баралы десек, уже эме кылды. 1-күнү 6 дем алыш күнү өтүп, 1-күнү баралы даса эле сөгү чыгып калды баласынынчы. Баягы жоголуп кеткен баласынын сөгү чыгып калды да. А негизи ошо качырып ийгенде деле ошо чаламан чакчын саат 11-де болуп тур. Ошого чейин эмне милициялар айтпайт, мисалы үчүн ата-энесинечи эмне айтпайт, эмне өткөрүп бербейт. Анан жана Умаровго 15 күндөн кийин барсак деген эме деди да. Тиги
бир экстрасенс бар, $100, ошого барып көргүлө. Ал точно айтып берет. 50-60 кишинин мындай кылмыш бетин ачкан деди да. Ачкан точно айтып берет. Ошого баргыла деп, даже картасына, телефонунан адресин айткан. Ал күнү чалсак деген биз бүгүн принимать этпейбиз деди. Эртесүүнү эле баралы десек, так кыра албай койду телефончу. Анан эртесүүнү эле уже эме сөөгү чыкты да баланынчы. Эсендин атасы уулунун жансыз денеси табылгандан бери 12 күн өтсө дагы эч бир илинчек табылбай жаткандыгына бушайман. Ана кимден көрөрүздү азыр бир Кудай билбесе, бул эми акыйкат деген жок экен да биздечи. Жалаң чириктер 30 жылдан бери чирип бүтүп, кийинкилерди да чирип атат. Качан бир бизде акыйкат болот, качан бир неме болот. Түшүнүксүз болуп калды. Бизге окшогон карапайымдар дагы эле ыйлагандар толтура болот атпайбы? Эми акыйкат карап эле чыгарып берсе жакшы эле го. Ошо акыркысын ким күнөөлүүлөр таап берсе, биздин көксөбүз суйут эле да, жок дегенде атаң бетине түкүрүп койсок деле акмактын. Ушундай акыбалга алтырып келбедиби? Не кыларыбызды билбей калдык. Кимге барарыбызды билбей калдык. Кимге? Милицияга барсаң деле ана мына тиги бу дегенден сөзгө эч ким мындай өзүнүн жоопкерчиликти иштебейт да азыр. Эч бир жер иштебейт экен. Акыйкат жок. Булар даяр нерсени жегенге эле жакшы да. Милиция болобу, больницасы болобу, бардык жерлер даяр нерсени талашып жегенге жакшы. Азыр баштарынан оор абалды өткөрүп жаткан бул үй-бүлөдө шек жараткан бир канча суроолор бар экенин айтышат. Алардын бири жол кырсыгынан жаракат албаган уулун шаардагы номер 4-ооруканага эмнеге тергөөчү алып барганы сыр жаратып жатканын айтышууда. Бул 5 күнү кечинде келди балыкчыдан. 6 күнү эртең менен эле ата машина чөтө дүкүлдөп келди деп калды. Анан Акунбаевага чейин айдап көрмүш деди. Акунбаевага светофорго чейин мен өзүм айдадым, жанында отурду. Айдап келип эле автомойкага кирдик. Эки жагын карасак дөңгөлөктөр аман жакшы эле экен, болттор бошоп кетти го деди да. Анан бул балам кардан уруп атабы же кайсы уруп атат мен билбей неметпейм десем эле, ата 1,5 саат деле келе кылайын. Бат немеге запчаска барып келейин деди, Кудай бергенге. Анан эмне акча керек, кандай эмне кылат элең десем, 10 000 сом берсеңиз ата жетет деди. 10 000 сом бердим. Кетти, ошо менен эле кетти дагы. Түшкө маал эле уже телефон чалсак жок. Гудок кетет жок, гудок кетет жок. Сарсана боло баштадык. Мындай жок болчу такыр элечи. Бул ответственный жакшы боло болчу да. Анан улам эле чалып атабыз. Кайра неметип коет, кайра чалып коебуз. Машинада калып калдыбы телефонду ойлойбуз. Жок. Андан кийин бир топтон кийин өчтү телефону. Анан эмне болуп калды? Деп анан сарсана болуп балдарына чала баштадык. Биз жаман ой баягы кырсыктап калды, же бирөөнүн машинасин сүзүп алып, же болсо балдар менен тоого кетип калдыбы. Бураганды айтып кетчү эле. Деп анысын деле ойлоп коебуз. Ар кайсысын ойлобой баштадык. Анан тең туш балдарына чалдык. Группалаш балдарына чалдык. Жок, аркы бир колдана саат 9 чамасында. Кечки. Кечки. Андан кийинки уулума SMS түрүндө келип калды. Эсенди өлтүрүп кетиптир деп. Анан ал балам эле телефонун карап эле ыйлабайт ата момунтуп атпай деп. Мен карап туруп эле окудум, бирок бир кызды болчу мен дагы. Анан келинчегим айтты, "Май жүрү кийин эми. Проводага баралы." Деп анан Ленскийге бардык, такси жалдап алып. Барсак тергөөчү кабыл алды. Неме, жок, оперлер кабыл алды. Үстүнкө этажда экен. Оперлерге жолугуп, алар болсо компьютерине жазып аткан тим эле шумдуктунун баарын. Машинанын маркасы, телефонун сүрөтү дейт, WhatsApp менен сүрөтүн тигиге жөнөттүрөбүз, буга жөнөттүрөбүз, баарын эле подробно жазып атат. Анан болду байке, бул жерде болду. Бүт регионго кетирдик. Балаңыздын табылат деги деп калды. Анан тергөөчүгө өткөрдүм деп калды. Анан тергөөчүгө Чынар деген бар экен. Ошо Ленскийде Чынар деген кыз. Ага алып келип өткөрүп берди. Анын жанында дагы биз дагы бир топко отурдук. Анан болду байке, кетти бериле деп түнкү саат 3-те кеттик ошо Ленский роводан.
баладан дайын жок. Баладан дайын жок. Биз ошо бала жоголду деп жана өлдү деген немени угуп алып турган келип атабыз да. Окуттуңуздар эсемес. Алардын бүт СМСти окутуп, телефондон 2-3 телефон көтөрүп, мына момундай келди деп көрсөттүк да. Анан болду байке жетти, болгон регионго кетти. Балаңыздын машинеси любой жерден чыгат деди. Деп коюп эле кеттик. Анан иним да жумгалды болчу. Жумгалга аякка чалдым, карачы момундай келип атат десем, түнү менен алар келди. Эртең менен 5терде келди, 5терде келип алып анан өлүп калды деген немеде бир топко отурдук, ыйлашып. Андан кийин эле коем, аркы берки деп анан издей баштадык. Тигиге бардык, инилер моргторду караптыр, тигин-тибинтир, келин экөө. Анан кайра Горгайга барсак, Горгайда машинеси ошол жерден чыгып атпайбы? Если жанагы Ленинскийдин жанагы кызматкерлери ошондо жок дегенде компьютерди басса эле камалганы чыкмак экен да, бир секунд эле же минуталык эле неме. Кайдыгерде вообще немелер жок да. Андан кийин ошо камалды деп калды, анан 3-дүнкү этажда, 4-нчү этажда Адлет деген тергөөчү бар экен, ошондо экен делолор. Ага кирсек эле балаңыз ушинтип ДТП кылды. Ошондон делосу менде, техпаспорту менде, правасы менде деди. Кандай болду десек, ушундай болду деп айтты да. Ушундай болуп туруп, немеден Кудай берген тараптан. Ушуну айтып кетсең. Маршрутканын айтуулары боюнча, ошо кимдин тергөөчүнүн айтуусу боюнча, пешоходко келгенде тиги бүндөн баламды жөлөп кетиптир. Анан ал токтобогондо аны кубалаптыр. Анан пешоходко келгенде 2 маршрутка катар менен келип токтоп калат. Тиги балам 3-чү тиги эң чет жагы менен 3-чү полоса менен келиптир. Пешоходду байкабай калат. Пешоходдун айтымы деле баягы сүзүлгөн бала айтып атат. Маршруткалар өтүп минтип аткан, өтүп эле баратканда анан машина келип уруп кетти деп калды да, тиги сүзүлгөн бала. Анан аны тигилер кубалап, гаилер кубалап кармашыптыр. Кармап алып барып машинесин каматтыр, Горгайга станцияга коюптур. Наркологическийден алып барып өткөрүптүр. Балаңыз соо экен, наркологическийден өткөрдүк. Анан немеге алып бардык деди. 4-чү горбанчага алып барып кирип бараткан маскаң жок деп киргизбей кой дейт. Биз ичине кирип справка алып чыгалы, туруптур деп эле кирип кетип эле кайра сыртка чыксак жок деди. Биздин акыркы эле неме ушул болуп калды. Кайсы ошо Горбайдан неме 4-чү горбанчадан эле уже акыркы жолу ошо гаилердин айтымы ушул болуп калды. Жок, андан кийин эле канча күн издедик? 15 күн издедик. Төлгөчүгө бардык, милицияга бардык, милиция Горгайга шылтоолойт. Ленинский болсо Горгайга шылтоолойт. Горгай болсо Ленинскийге тигине. Милиция, төлгөчү, больница үчөөнүн ортосунда эле баланы издегенге бир мал больницага барабыз. Бир мал милиция, бир мал төлгөчү, тиги издей турган жер калбай калды, айла кеткенде. Өмүрбек Жумабаев уулун жерге берип, эми өзүнө келе баштаганын айтат. Эми ал калган убактысын уулунун өлүмүн иликтегенге арнайт. Акыйкат издеген ата-эненин бирден бир тилеги уулунун жүрөктүн ишин алган өлүмүнүн бети ачылып, жок дегенде көксөбүз толсо дейт. Эми кандай эксперт боло элек, тигинде мындай суицид өзүнө өзү кол салган деген немени Аламидиндин немелери, оперлериби, кимиси ошолор ушундай сөз айтып атышпайбы? Эчтеге бул эми ишти жеңилирээк жаап, баштарын оорутпай, ишти эртерээк жаап, кайра айлыгын алып жүрө берген немелер да. Бизде каякта ким иштейт? Иштей турган киши жок көрүнөт, такыр эле. Ишенчилик жок да, ким иштейт? Мындай эле карап эле көргөн киши айтат го, бул өзүн өзү өлтүрдү деген. Оозу скотчтолду, колу байлануу, буту байлануу. Ошо ийилип жерде мындай ийилип бүгүлүп турат. Бүгүлүп. Асылган киши мындай өйдө асылат да, өйдө. Ошондо муунат да. А бул болсо буту да жерде турат. Ошо бүгүлүп турат. Анан буга кандай киши ишенет? Мууну өлдү дегенгечи. Бул муну өлтүрүптүр эле, алып барып басты да, ушундай эле. Менин оюм ушул эле. Бул шаардан эле өлтүргөн. Бир талдуу жерге бир башка чапканда өлдү. Да 2-3 күн кармадыбы же эмне кылды, анан акыры ошол жака алып барып
өзөлдү кылып жазап атышат да мына. Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир-рахим. Малик яумиддин. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ömürbek balası Esenbek deyişler. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.